ошо чындыкка айтып коеюн. Бул алымдан берилген билдирүүлөрдө мындай делген жер бар. Адамзаттын 30% гана калат шаңы токтоп деп. Анан мен ошо түндө көрдүм. Мен ошо уга берем, көрүнүш көрө берем, түш көрөм, оюма келет. Көп көрдүм. Анан ошо түндө однокомнатный квартирам бар экен, анан бирөөлөр жашап турган экен ажайдан. Барсам башаламан экен. Анан мен айтып атам, эмне мындай башаламанда бул жерде десем, мындай төшөктөр чачылган дегендей иретсиз. Анан бул жерде 20 киши жашап алды дейт. Жок, бул жерде 6 эле жашашым керек деп атсам, анан эшиктен баягы 20 6-нан башка бирөө бар, 20 болуп жашап аткан бирөөлөр эшикти ачып кирейин десе, анан мен айтып аткан адам айтып атат, хозяин силерди келбесин деди, кирбегиле деди. Анан алар эшикти жапты, кетти. Анан ошондой айтып атат, аял эркек болуп жашап алды бияка деп. Ал эмне деген? Үй бүлөсү менен келип жашап алды деген сөз. Же болбосо анан мунун чечилиши эми ошо адамзаттын 30% калат дегендей 20 жашап албакпы? 20-нын 6 эле калат дегенде мисалга 30%, 10дун 30% 3, 20-нын 30% 6. Демек 30% эле эл калат экен, адамзат калат экен дагы. Калган эми однокомнатный квартира бул меники болуп аткандан кийин, Кудай энергиясы жерге келгенден кийин ошо жердеги жашоочулардын 70% бул табият коюнунан жоюлат десек болот да. Өлүм болот. Вирус болобу, кыргын болобу, сүргүн болобу. Бул кааласа каалабаса да болот, анткени мен көрдүм.